Арбагыла, кымбаттуу мекендештерим. Адам баласы үчүн бул жашоодо эң чоң бакыт жана байлык бул анын азаттыгы. Себеби көп учурда кыргыз айтат, эң чоң байлык бул ден соолук, бул бир тууган, бул ата энең деген сыяктуу нерселерди айтабыз. Ооба, анын баары маанилүү, ансыз жашоо мүмкүн эмес. Бирок эң ириде эң чоң байлыктын бири бул азаттык. Себеби эгер азаттыгың болбосо, эгемендигиң болбосо, сен жогоруда айтылган бир туугандарыңдын, ата энеңдин тапкан баягы мээнетиң менен тапкан жыйнаган дүнүйөң, дүнүйө байлыгын баары эч нерсеге арзыбай калат да. Адам азаттык үчүн, эркиндик үчүн жашоодо күрөшүп жашап келет. Мына ошол эң чоң байлыкты асырап, ошону бек тутуп, кийинки урпактарга мурастап өткөрүп берүү бул жашоодогу эң бир чоң милдеттердин бири деп түшүнөм да. Анан жеке адамга азаттык кандай маанилүү, кандай баалуу болсо, улуттун, элдин деңгээлинде дагы бул өтө маанилүү нерсенин бири да. Анан биз бүгүн эгемендүү мамлекет болуп жашап келатабыз. Улутка, элге ошол азаттыкты, эгемендүүлүктү мамлекет тартуулайт. Мамлекет деген бул өтө чоң күч. Элдин азаттыгын, элдин эркин жашоосун, коопсуздугун, көз карандысыздыгын камсыз кылып атпайбы? Анан ушул мамлекетти асырап, ошону мамлекет үчүн кызмат кылып жашоо бул ар бир атуулдун, ар бир жарандын милдеттери. Эми мен бүгүн ушул бизге өтө кымбат, өтө баалуу болгон биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн акыбалы жөнүндө бир эки сөз айткым келип атат да. Бүгүнкү жагдай. Бүгүн биз элибиздин көпчүлүгүндө мындай бир пикир калыптанып калды да. Биз мамлекет катары, дүйнө элдеринин арасындагы башка мамлекеттердин катарында биз өзүбүздүн ордубузду бастап койдук. Алдыга жыла албай атабыз. Алдыңкы мамлекеттердин катарына кире албай атабыз. Өнүгө албай атабыз. Ушул суроо биз эгемендүүлүктү алгандан бери бизде түйшөлтүп келет дагы. Анан жыл өткөн сайын биз мына эми өнүгөбүз, мына эми алдыга жылабыз, мына эми болду, эми түшүндүк деген сайын, бирок тилекке каршы биз артка жылгандан жылып эле бартабыз. Эмне себептен? Ушул тууралуу менин жеке баамдоомдо мындай бир пикир бар да. Дүйнөлүк бир саясатчылардын бири мындай бир пикир айткан экен. Кандай мамлекет өтө күчтүү жана өнүккөн мамлекет боло алат деген бир суроо берилиптир да. Анан көпчүлүк ушундай бир көз караштар менен бөлүшүптүр. Эгерде мамлекеттин деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү болсо, же болбосо жаратылыш шарты абдан ылайыктуу болсо, жери кенен болсо деген сыяктуу, айдоо жерлери же жанагыдай ыңгайлуу шарттар, же болбосо жаратылыш кең байлыктары болсо. Мисалы, көмүрү болобу, темири болобу, алтыны болобу, нефт болобу. Кыскасы, эгер ушундай жагдай шарт болсо, анда бул мамлекет күчтүү болот деген бир пикир басымдуулук кылыптыр. Бирок жогоруда айтылгандай мен белгилеген бир саясатчы ага кайчы пикир айткан экен. Жок дептир. Мамлекеттин жайгашкан жери, акыбалы, географиялык абалы, же болбосо деңизге чыгабы, же континенттин ортосундабы, жаратылыш ресурстарына байбы, бай эмеспи, ал көп маселе чечпейт экен. Эң негизги маселе мамлекеттин күчтөнүп өсүшүнө негиз болуп берген бир эле маселе экен. Ал адамдык ресурс. Ошол мамлекетти түптөгөн элдеги адамдык ресурс. Анан ошол адамдык ресурсту өнүктүрө турган мамлекетте негизинен эки тармак болот. Негизинен дүйнөлүк мамлекеттердин баары бир өңчөй же мындай окшош түзүмдөрүчү, саясий бир башкаруу жагынан бир өзгөчөлүктөр болбосо, негизи мамлекеттик түзүм дүйнө жүзүндө окшош эле. Анан ошо кайсы мамлекет болбосун, ошол мамлекеттин адамдык ресурсун өнүктүрө турган эки тармак болот. Бизде дагы. Эң биринчиси бул билим берүү тармагы, экинчиси бул маданият тармагы. Мына ошол эки тармак жаңы төрөлгөн ымыркайды аң сезимин калыптап, тарбиясын, билимин, таалимин берип, дүйнөнү таанытып, анын
адамды адам кыла турган, келечекте ошол өзүнүн элине, өзүнүн мамлекетине кызмат кыла тургандай деңгээлге жеткирет, калыптайт. Мына ушул эки тармак: билим берүү жана маданият. Эми мен ушунун баарын эмне үчүн айтып атам? Биздин мамлекетибиздин акыбалына көз чаптырсак, биздин мамлекетте бул эки тармак бар. Бирок анын жагдай акыбалы кандай? Бүгүн бизде жылга мамлекеттик бюджет деп коебуз, казынабызды бөлүштүргөндө эң биринчи коопсуздук маселеси, чек ара, күч түзүмү, жана башка. Ал дагы маани эле. Ошол тарапка бөлүнөт. Андан кийин экономикалык тармакка бөлүнөт. Анан барып аягында бюджетти бөлүштүрүүдө эгерде 1-2 тыйын калса, мына ошол калдыкты жанагы мен айтып аткан эки тармакка, маданият жана билим берүү тармагына, катуу айтсам, мүмкүн одоно болор, бирок жагдай шарт ушундай болуп калды. Итке сөөк ыргыткандай кылып 2 тыйынды беришет. Ал эки тармак, билим берүү тармагы менен маданият тармагы, ошол баарынан калбай да калган учурлар да болот. Ошол 1-2 тыйынды дагы ошол өздөрүнүн негизги ишмердүүлүгүнө арнай албайт ошол каражатты. Ал каражат өлбө жаным өлбө, ошол болгон нерсени аман калып сактап калуунун эле амалы болуп калат да. Себеби ошол ээлеген имараттарында, иштеген адамдардын айлыктарына жана башка деген мындай бир чыгымдарга кетет дагы. А негизги ишмердүүлүккө, билим сапатын жогорулатуу, же болбосо маданиятты өнүктүрүү багытына ал каражат жетишсиз болуп калат. Ошондон улам биздин мамлекетте бул эки тармак дотациялык тармак деп коет, же болбосо эң калса калды, калбаса айла жок, сүйрөлүп жүрө берет дагы. А ушул эки тармак адамдын аң сезимин калыптап, адамды адам кылып, адамдык ресурсту өнүктүрө турган тармак болгондон кийин, анын жемиши кандай болуп атканын эми биз иликтеп көрөлү. Эгемендикти алгандан бери ушул эки тармак жанагыдай жетим баладай калгандан кийин бизде 30 жылдын ичинде 30 жылга чамалап калдык да эми. Канча муун тарбиялап өстү? Ошол тарбияланып өскөн муундун билим деңгээли, адамдык сапатынын деңгээли, атуулдук деңгээли, жарандык деңгээли кандай? Жөн эле салыштырып иликтеп көрөлү. Ушунун баарына жанагы жагдай себепкер болот. Демек, биз мамлекеттин өсүшүн, өнүгүшүн, алдыга жылуусун кааласак, анда эң ириде биз адамдык ресурска басым кылышыбыз керек. Ошол мамлекетти алдыга сүйрөй турган, гүлдөтө турган, ошонун баарын тартибин орнотуп, калыстыкты, адилеттикти орнотуп, адам эмес, ошол элге жыргал жашоону, бакубат жашоону, бардар жашоону жаратуучу бул адам да. Ошол жетекчиси болобу, мыйзам чыгаруучусу болобу, падышасы болобу, катарда кызматкер болобу, бирок ал адам. Мына ошол адамдык ресурсту өнүктүрмөйүн мамлекет өнүкпөйт. Мына ушул жерге өтө чоң көңүлдү буруп туруп, басымды мына эки тармак алыш керек. Бүгүн бизде билим берүү системасы жыл өткөн сайын баягы эски советтик доордон калган, калыптанып калган бир система бар эле, ошону жылда кертип, кемитип, өзгөртүп, нары чөй бери кери батып, ошону бүтүндөй талкаладык дагы. Бирок анын ордуна ошол кемтикти толтура турган мындай иштиктүү, таасирдүү системаны орното албай койдук. Анын далили биздин жаш муундун аң сезиминин, билиминин, кесипкөөлүгүнүн деңгээли. Эң эле жөнөкөй. Сабаттуулуктун деңгээли ушунча төмөн түшүп кетти. Министрликтин деңгээлинде расмий иш кагаздар, документтердин баары ката жазылып атат. Министрлик дейсиңерби? Өкмөт башына чейинки. Мыйзам чыгаруу деңгээлиндеги биздин жазуу сабаттуулугубуз ушундай төмөндөп кетти. Мунун баарынын себеби жанагы эки эле маселе. Билим берүү, ана маданият. Эмне үчүн маданият деп атабыз? Себеби билим берүү билим гана берет бүгүн бизге. Дүйнөлүк билим, адамдык илим жаатындагы билим ал керек, өтө маанилүү. Бирок андан сырткары адамдык ресурсту өнүктүрүүдө жөн эле кесипкөй билимдүү гана кылбай, адамдык сапатты кошо калыпташ керек. Эл болгондон кийин, улут болгондон кийин ошол элдин, улуттун маданияты да калыптаныш керек. А маданият десе, бүгүн биздин мамлекеттик тармак, маданият министрлиги деген тармак, маданият деген эмне экенин түшүнөбү, түшүнбөбү, менин күмөнүм бар. Себеби биздин маданият министрлигинин концепциясынын өзүндө
маданиятты өнүктүрүү деген түшүнүккө орун жок көсө. Бүгүн биздин маданият министрлиги эмне менен алек? Совет доорунан калыптанган дүйнөлүк маданиятка таандык болгон элементтерди сактап калуу, жок эле дегенде сактап калуу. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде, кайсы бир түрлөрүндө өнүктүрүүнүн бир амалы жасалып атат. Ал эмне? Мисалы, искусство, театр, опера, балет, анан ар кандай шоулар, мисалы, музыка, жана башка, жана башка. Андан сырткары ооба, улуттук маданияттын кээ бир белгилери эске алынып атат. Мисалы, биздин фольклор, төкмөлүк, манасчылык, бирок анын да деңгээли кандай экенин баарыбыз жакшы билебиз. Мамлекеттик камкордукка алынбай атат. Андан сырткары, мисалы, улуттук тамак аш, улуттук кийим деген түшүнүк бар. Улуттук спорт жакшы өнүгүп атат, биз тим эле сүйүнүп атабыз. Дүйнөлүк деңгээлге көчмөндөр оюну чыгып атат, даңазаланып атат деп атабыз. Деп өзүбүз кайра баягы жошутуп, же болбосо сооротуп, мына биз оңолуп атабыз, жылып атабыз деген пикирдебиз. Бирок чындап келгенде, аты аталган нерселердин баары бул маданиятты өзөгүн күчтөбөйт. Бул маданияттын белгилери. Бирок маданияттын өзөгү эмне? Маданияттын өзөгү бул ошол элдин же улуттун басып өткөн тарыхый жолундагы топтогон турмуш тажрыйбасы, калыптанган дүйнө таанымы. Ошонун негизинде иштелип чыккан бир жашоо эрежелери, салт санаасы, үрп адат ырымдары. Андан тышкары ошол салт адаттардын, ошо белгилүү бир жашоо эрежелеринен калыптанып калган жашоо адеби деген бар. Адептүүлүк. Анан ошонун баарын дүйнө таанымы, салт санаасы, жашоо адеби эмне болсо, ошонун баары адамдын жүрүм турумунан көрүнөт. Мына ошол жүрүм туруму. Анан барып ошонун баары муундан муунга өткөрүп мурастап бериле турган институт бул тарбия. Тарбия институту. Мына ушунун баары маданияттын өзөгү. Калганы бул маданияттын жемиши. Бүгүн биз маданиятыбыздын деңгээлинин өтө төмөн түшкөнүнүн бирден бир белгиси, мыйзам чегинде биз адамды түкүрбө деп чектөө коюп атабыз. Бул эмнеден кабар берет? Эгер адам өзүнүн аң сезимде, өзүнүн жашаган жеринде, мамлекетинде, үйүндө деп коелучу, ушундай жорукка барып атса, демек анын маданиятынын деңгээли, ой толгоосу, мамилеси, коомго, табиатка, жашоого, мамлекетке деген мамилеси да, жоктугу да. Демек анын жүрүм турумунда, адебинде, бир эреже тартибинде маселе жатат. Ушунун баары маданият. Мына маданият дегенде биз ушуга көңүл бурушубуз керек. Бүгүн биздин маданият министрлик той, аш, концерт, баягы баланча даталарды белгилеп, ошонун бир боз үйүн тигип, тамак ашын чачып туруп эле элге даңазалап өзүбүздүн концерттерибизди берүү менен эле чектелип калабыз. Маданиятты өнүктүрүү бул адамдын аң сезиминдеги маданиятты. Дүйнөгө болгон көз караш мамилесин, элине, мамлекетине, улутуна, салт санаасына, жашоо адебине болгон мамилесин калыптай турган чоң тармак, маданият тармагы. Ал жактан аксаганыбыз аксаган бойдон калды. Демек, ушул эки тармак оңолмой бизде адамдык ресурс жогорулабайт. Адамдык ресурс жогорулабай артта калып кемип атканыбыздан улам биздин жашообуздагы, мамлекетибиздин дагы өнүгүшү, өсүшү көрүнбөйт, билинбейт. Маселе ошондо турат.